Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку маанилүү кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Бириккен Араб Эмирлигинин аскерлери Ирандагы буталарга биринчи жолу сук курганын билдиришти. Бир күн мурун өлкөнүн президенти Мухаммед бин Заид Аль Нахаян өлкөнү согуштук абалда деп жарыялаган. Ал арада Түштүк Корея шашылыш түрдө улуттук армиянын кампасынан Бириккен Араб Эмирлигине Чхонгун-2 абадан коргоо системалары үчүн ондогон зениттик ракеталарды жөнөтүүдө. Иран Дубайга кайрадан кол салды. Ирандык дрон Дубайдагы 23 Марина асман тиреген имаратына кулап түшкөнү. 88 кабаттан түтүн чыгып жатканы кабарланууда. Мунаранын 90 кабаты бар. Алдын ала маалыматтарга караганда АКШнын борбордук чалгындоо кызматкерлери кабаттардын биринде болушу мүмкүн. Куткаруучулар адамдарды эвакуациялап жатышат. Дубай дөңсөлөрүндөгү көпүрөгө урандылар түшүп, бир унаа өрттөнүп кеткен. Ал эми Кувейтте Иранын дрон учагы урунгандан кийин асман тиреген имарат өрттөнүп кетти. Иран армиясы Азербайжандан жөөттөрдө өлкөдөн кууп чыгууну жана Иранга каршы согушта аларды колдоону токтотууну талап кылды. Болбосо Азербайжан Ирандын ракеталарын жана дрондору үчүн мыйзамдуу бутага айланат. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Ирандын авиакомпаниясы толугу менен талкаланганын билдирди. АКШ менен Израилдин Тегерандын Мехрабад эл аралык аэропортуна жасаган соккуларында көптөгөн жарандык учактары жок кылынган. Трамптын администрациясы Ирандын негизги мунай экспорттуу терминалы болгон Харк аралын басып алууну карап жатат. Арал Ирандын чийки мунай экспортунун болжол менен 90%-ын иштетет. Бул аны бүтүндөй өлкө үчүн маанилүү экономикалык тирөөчкө айлантат. Иранга каршы согуш план боюнча жүрбөй жатат. АКШ Иран менен болгон согушка болжол менен $6 миллиард сарптаган. Бирок Нью-Йорк Таймс гезитинин маалыматы боюнча алар кантип жеңишке жетери азырынча белгисиз болуп турат. Басылманын маалыматы боюнча бул сумманын болжол менен $4 миллиард ок-дарыларга, негизинен Ирандын соккуларын атып түшүрүүчү ракеталарга сарпталган. Бул мезгилде америкалык жана израилдик күчтөр Ирандагы болжол менен 4000 бутага сокку урушту. Бирок Нью-Йорк Таймс гезитинин АКШ өкмөтүндөгү булактардын маалыматы боюнча Тегеран дагы деле ракеталык арсеналынын жарымына жакынын жана дрондордун олуттуу бөлүгүн сактап калган. Ошол эле учурда басылма белгилегендей, Вашингтон бул согушта кантип жеңишке жетүү мүмкүн экенин биле албай турат. Ошол эле учурда Иран узакка созулган чыр-чатакка даяр экенин жарыялады. Иранын куралдуу күчтөрү азыркы согуштук темпте кеминде 6 ай бою интенсивдүү согуш жүргүзө аларын маалымдады. АКШ өз булактарына шилтеме жасап билдиргендей, АКШ менен Израиль Иранга байытылган уран запастарын жок кылуу үчүн атайын күчтөрдү жөнөтүүнү талкуулап жатышат. Конфискацияга болжол менен 450 килограмм, 60%га чейин байытылган уран кирет. Вашингтон бул материалды бир нече жуманын ичинде куралга жарактуу деңгээлге чейин байытууга болот деп эсептейт. Мындай операция үчүн АКШнын же Израилдин аскерлеринин Ирандын жеринде, анын ичинде бекемделген жер астындагы жайларда болушу талап кылынат. Трамптын администрациясы эки вариантты талкуулап жатат. Уранды өлкөдөн алып чыгуу же аны МАГАТЭден өзөктүк эксперттердин катышуусу менен жеринде суюлтуу. Басылманын булактарынын маалыматы боюнча операция Ирандын куралдуу күчтөрү олуттуу коркунуч жаратпай калгандан кийин гана жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул АКШнын Израилдин же биргелешкен операция болобу азырынча белгисиз. Вашингтон ошондой эле Иранга кысым көрсөтүүнүн башка варианттардын, анын ичинде Ирандын мунай экспортунун болжол менен 90%-ын өтүүчү стратегиялык мунай аралын басып алууну талкуулап жатат. Ирак күрттөрү Ирандагы согушка кийлигишпөөнү чечишти. Себеби алар АКШ аларды таштап кетет деп кооптонушат. АКШ басылмасынын Ирак Күрдүстан өкмөтүнүн өкүлдөрүнө шилтеме жасап билдиргенде караганда, аймак Ирандын күрд топторунун кысымына жана Тегерандын коркутууларына карабастан Иранга каршы согушта нейтралдуу бойдон калууну чечти. Күрд расмий өкүлдөрүнүн айтымында негизги себептердин бири АКШга ишенбөөчүлүк жана Вашингтон кайсы бир учурда колдоосун токтотуп коюшу мүмкүн деген кооптонуу. Андан тышкары Күрдүстан Ирандагы режимди өзгөртүү келечегине күмөн санайт. Аймактык өкүлдөр режимде толук кандуу өзгөртүү чет элдик аскерлердин катышуусу менен гана мүмкүн экенин белгилешет. Бирок алар АКШнын кургактагы күчтөрдү жайгаштыруу планы жок деп эсептешет. The Washington Post гезитинин маалыматына караганда, Иранда чоң согуш болгон учурда да режимдин өзгөрүшү күмөн. Басылма АКШнын чалгындоо кызматына шилтеме жасап, Ирандын аскердик жана диний элитасында жогорку лидер өлтүрүлсө дагы бийликти сактап калуу механизмдери бар экенин билдирет. Документте ошондой эле мындай шарттарда оппозициянын бийликке келүү ыктымалдыгы күмөнсүз деп эсептелинери белгиленет. Чалгындоо аналитиктери Ирандагы бийликтин учурдагы системасы жетиштүү деңгээлде туруктуу бойдон калууда жана согуш учурунда да өлкөдөгү көзөмөлдү сактап калууга жөндөмдүү деп эсептешет.
Ирандын Коопсуздук кеңешинин катчысы Али Лариджани Иран бир нече америкалык жоокерди туткунга алганын билдирди. Ал арада Иранда мунай инфраструктурасына сокку урулгандан кийин кислоталуу жамгыр жая баштаган. Соккулар атмосферага көп өлчөмдөгү күйүүчү продуктылардын, негизинен күкүрт кычкыл газын жана азот кычкылдарын бөлүп чыгарат. Абадагы бул заттар нымдуулук менен реакцияга кирип, күкүрт жана азот кислоталарынын алсыз эритмелерин пайда кылат. Алар жаан-чачын менен кошо түшкөндө кислоталуу жамгыр пайда болот. Бул жаан-чачын өсүмдүктөргө жана имараттарга зыян келтирип, терини жана дем алуу жолдорун дүүлүктүрүшү мүмкүн. Норвегиянын Осло шаарындагы Америка элчилигинде жарылуу болду. Полициянын маалыматы боюнча жарылуу консулдук бөлүмүнүн кире беришинин жанында болгон. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Окуя болгон жерге атайын күчтөр жөнөтүлдү. АКШ Венесуэланын азыркы өкмөтүн расмий түрдө тааныды. Трамп АКШ Венесуэлада алтын казып алууну көздөп жатканын билдирди. Ал Венесуэла өкмөтү менен алтынды жана башка пайдалуу кендерди биргелешип казып алуу жана сатуу боюнча жаңы келишим түзүлгөнүн жарыялады. Анын айтымында эки өлкөгө Венесуэла ресурстарын казып алуу жана сатуу боюнча кызматташууга мүмкүндүк берген тарыхый келишимге кол коюлду. Кыялдагы карьералар мурдагыдай болбой калды. Business Insider басылмасынын маалыматына караганда, Кытайдын эң мыкты студенти IT жана каржы тармагында эмес, заводдордо көбүрөөк иштеп жатышат. Басылма Цинхуа университетинде өндүрүш тармагына кирген бүтүрүүчүлөрдүн саны бир жылда дээрлик 20%га көбөйгөнүн билдирет. Себеби Кытай экономикасынын трансформациясы. Өлкөдө электр унаалары, аккумулятор, күн энергиясы, жарым өткөргүчтөр жана өнөр жайлык жасалма интеллект сыяктуу стратегиялык тармактар активдүү өнүгүп жатат. Дал ошол жерде инженерлерге жана техникалык адистерге болгон суроо талап учурда өсүп жатат. Кремлдин СММ адистери Путиндин 8 мартка карата куттуктоосунун редакцияланбаган версиясын интернетке жарыялап жиберишкен. Анда ал жөтөлүп, ал жерден үнү чыкпай кала жаздаган. Албетте кийинчерээк видеонун ал жерин кыркып, бардык жерге кайра жүктөшкөн. Бирок интернет желесинде ал дали кала берүүдө. Окумуштуулар чыныгы шоколаддын даамына дээрлик окшош жасалма шоколадды өстүрүштү. Какао өсүмдүгүнүн клеткалары атайын идиштердеги азыктандыруучу чөйрөдө өстүрүлөт. Андан кийин даяр шоколад өндүрүлөт. Биринчи завод 2026-жылдын аягына чейин ишке киргизилиши пландалууда. Эгерде технология иштей турган болсо, чыныгы даамдуу шоколад бир топ арзандашы мүмкүн. Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламат болуңуздар.